Дем алыш күндөрү кала башчысы Эмилбек Абдыкадыровдун демилгеси менен Борборуздагы Лев Толстой жана Анарбек Бакаев көчөлөрүнүн кесилишиндеги Аларча суусунун жээгиндеги гүл бакчада 145 көчөт отургузуу иш-чарасы өткөрүлдү. Иш-чара президент Садыр Жапаровдун Жашыл Мурас улуттук өнөктүгүнүн алкагында жана Бишкек шаарынын түзүлгөндүгүнүн 145 жылдыгына карата уюштурулуп, бул демилгени шаарыбыздын тургундары жана чет элде жашап жаткан активисттер, мекендештерибиз колдоо алышып, аталган аймактын жашыл, көрктүү болушу үчүн ар бири бирден көчөт отургузуп беришти. Иш-чаранын жүрүшүндө кала башчысы Эмилбек Абдыкадыров шаардын 145 жылдык мааракесине карата мындай иштер дагы уланаарын билдирип, жетекчилерди жана шаар тургундарын демилгелүү болууга чакырды. Көчөт отургузуу иштери менен кошо ишембилик өтүп, таштандыларды Бишкек жылуулук энерго коммуналдык ишканасынын кызматкерлери тазалашты. Эскерте кетсек, Бакаев көчөсүнүн Аларча суусунун жээги аллея болуп жасалып, таштардан төшөлүп жарыктандырылат. Жашыл Мурастын алкагында иш-чараны былтыр баштаганбыз, бирок муну өтө күчөтүшүбүз керек. Бул Жашыл Мураста бир жолу бак отургузуп коюп, анан такай иштей турган иш, бузусун иш план болушубуз керек. Ошон үчүн биз ошо шаардын мэри катары ошо Речка, Аламедин, Аларча, БЧКнын жээги карап көрсөңүздөр, эми шаардын ичинде мындай нерсе болбош керек. Ичин каналдын ишин карасаңыз, ичинде камыш басып атат. Анан кийин быйыл өзүңүздөр билесиздер, 29 апрелде Бишкек шаарына 145 жыл болот. Ошонун алкагында ар бир мекеме, ар бири 145тен бак тиксе, тигебиз деген мекеменин жетекчилери болгон. Бул инициатива абдан жакшы инициатива.